Кояндой окшош болгон жаңы салынган 2 үй сатууга чыкты туугандар. Өтө сонун локациядан. Азыр бир катар сиздерге дарегин түшүндүрүп берейин, анан үйдү дагы көрсөтөм. Мына ушул биз турган көчө Курманжандатка көчөсү. Өйдө тарабы 500 метр аралыкта Жибек жол проспектиси менен кесишет, тагыраагы Аламидин базарга жакын. Ошол Жибек жол проспектисинен 500 метр ылдый түшкөнүңүздөрдө жолдун оң жак тарабында Эт Мияса Азиз дүкөнү турат. Ошонун жанынан эле Волховская көчөсү менен бурулуп киресиздер. Жүрүңүздөр, бир катар үйдү сиздерге көрсөтөйүн. Чоң трассадан 20-30 метр эле киргениңиздерде жолдун сол жак тарабында жайгашкан үй мынакей. Так дареги Волховская 32-чи дарек болуп калат туугандар. Көрдүңүздөр, бул жак тарабы болсо 32Б. Жүрүңүздөр, эми бир катар ичине кирели. Воротадан киргенде эле көрдүңүздөр, үйдүн асты кене. Киргенде эле бул жерге унаа токтоткону бир чакан навести жасап туруп, эки четин жашыл аянтча кылып койсоңуздар дагы болот туугандар. Үйдүн бул жак жан тарабынан, артынан, бул жак жан тарабынан дагы бош орундуктары калтырылган. Жеринин аянттары 2,6 сотык, бардык документтери так-таза колдо. Коммуникациялары дагы бардыгы центральный, газ, канализация, суу, свет бардыгы бар. Мектеп, бала бакчага дагы жакын. Көрдүңүздөр, бул жагынан Аламидин базарга, андан ары Мадина базар, көрдүңүздөр. Бул жак жагы болсо жанагы Восток 5, Сум, Гум тараптарга дагы ыңгайлуу. Эң негизгиси, бул жерден 300 метр Курманжандатка көчөсү менен түшкөнүңүздөрдө мектеп дагы жакын туугандар. Үйгө келе турган болсок, мынакей ички сырткы ремонттору толук түрдө бүткөн, фундаменттери бийик, анан үйдүн размери болсо 12/8 размериндеги үй. Көрдүңүздөр, жан аша жайгашкан. Келип көрүп жаккан алсаңыздар болот. Эгерде же болбосо досуңуздар, жакыныңыздар менен дагы келип жан аша кошуна болуп жашасаңыздар дагы болот экен. Сатыла турган баалары $87,000 бааланууда. Кимге кызык болсо экрандагы номерлерге түз эле чалып байланышып, албетте соодалашып алсаңыздар болот. Жүрүңүздөр, эми үйгө кирели. Негизги эшигине брон эшиги коюлган, киргенде эле узунунан коридор, үйдүн ичи жап-жарык, аппак ремонт жасалган. Сол тараптагы биринчи эшик ашкана бөлмөсү, көрүп турганыңыздардай газ котел дагы коюлган. Келип эле кирип жашайсыздар. Иштеп турат туугандар. Бардыгы ушул котелдору дагы иштеп турат. Бул жак жагынан болсо ошол ашкананын фартуктарын тагасыздар, электр точкалары толук түрдө бүткөн, жылытуу батарейкалары бардыгы коюлган. Андан бери келсеңиздер, бул жак жагы болсо чакан болгон бир бөлмө. Терезелер, пластик терезелер, потолоктору бийик, көрдүңүздөр, Андан бери бул жак жагы мына коридорда. Мына жак бош орундугу турат. Бул жагына дагы гардеробный шкафтарды орнотуп, гардероб кылып койсоңуздар болот. Бул жак тарабы болсо жуунуучу бөлмө, 100%га кафель басылган, аристон, унитаз, раковина бардыгы коюлган. Андан бери мынакей. Бул жак жагы болсо кенен болгон бир бөлмө. Көрдүңүздөрбү? 4/5 болуп калат экен да ички размери. Пластик терезелери коюлган, потолоктору бийик, ремонттор жаңы жасалган. Алсаңыздар өзүңүздөр жаңы үй бүтүргөндөй эле жашай бересиздер. Мынакей. Көрдүңүздөрбү? Анан бул жак жагынан жылытуу батарейкалары коюлган, лампалар бардыгы орнотулган. Өтө сонун. Кимге кызык болсо, экрандагы номерлерге түз эле чалып байланышыңыздар. Так дареги Волховская 32, Волховская 32Б деп издеп келесиздер. Чалыңыздар, сүйлөшүңүздөр. Коммуникациялары бардыгы центральный, газ, канализация, суу, свет бардыгы бар. Анан мектеп, бала бакчага дагы жакын. Анан ушул Курманжандатка көчөсүнөн шаардын бардык тарабына автобус каттамдары дагы каттайт туугандар. Чалыңыздар, сүйлөшүңүздөр. Анан ушул видеону дос туган тааныштарга, WhatsApp группаларга бөлүшүп коюңуздар.